Эльмира Мадиева Сыймык Жапкеев так иштегендиги үчүн эмес, $40.000 пара алгандыгы үчүн иштен айдалган. Бул туурасында Facebook колдонуучусу Эльмира Мадиева өзүнүн жеке баракчасында билдирди. Говорит кухня берүүсү аркылуу таанылган Сыймык Жапкеев жөнүндө икөөбүз кеп. Аны прокуратура жана кухняга чейин тааныгандар, апасы тарабынан тууганы. А Жайнаков менен бирге контрабанда жолу менен спирт ташып бутуна турган алардын туулган жери көл өрөөнүндө спирт королу деген каймана аталганын айтышат. Жапкеев прокуратурада иштеп, ал өзү айткандай, тым так иштегендиги үчүн иштен айдалган эмес. Ал кызматтыга балдан кыянаттык менен пайдаланып, жергиликтүү милициянын өлтүрүлүшү боюнча айрым документтерди жашырып, айыпталуучу Кубанычбек Борбиевди өмүр бою кескенин, башкы прокуратура бөлүм башчы болуп иштеп жүргөндө кылмыш ишин козгоону токтотуу үчүн Дагыстан ачык акционердик коомунун башкы директору А. Ибраимовдон $40.000 пара алган убагында бирге иштегендер жакшы билишет. Так что таптазамын деп эле кыйын боло бербесин, деп жазган. Булак аргумент кейчи. Сооронбай Жээнбеков Бишкекке келгенде үй изоляциясында болот. Президент Сооронбай Жээнбеков жана делегациянын мүчөлөрү Бишкекке келгенден кийин 3 күн үй изоляциясына кетишет. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Толгонай Стамалиева билдирди. Ал эми президенттин аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Данияр Сыдыков жана күзөт кызматынын кызматкери 14 күнгө карантинге алынат. Эске сала кетсек, Сооронбай Жээнбеков бүгүн Москвада өткөн жеңиштин 75 жылдыгына катышкан жок. Буга анын кошоп жүргөндөрдүн коронавирус илетин табылганы себеп болгон. Булак Семей KG.